Assalamu алейкум достор. Азыр бул видеодо мына мультитестер, мультиметр тууралуу бул контрольканын бир түрү. Кандай иштетебиз? Бизде мына автоэлектрик, автоэлектронщик, диагностика баардыгы ошо мультитестерди жакшы иштетишет. Мен бул эски тестерлерим, булар азыр жанбайт. Негизи бул шкалалар кандай кайсы жерге коюп текшерет, ошол үчүн алып алдым. Мен көп жылдан бери мындай бул кандай айтылат билбейм. Автотестер деп коем мен өзүм. Буну мен просто жандырам. Буну уже үчүн атайын мындай ийнелерди коюп, пайка кылып жасап алгам. Зымдарды тыкайт эткенде дагы бүт эле удобный, мына флештерди дагы текшергенде ар бир мындай детальдарына чейин так көрсөтөт, бири-бирине тийип калбайт дегендей. Өтө ыңгайлуу. Мен ушундай тестерге өтө болгам. Анан азыр көп усталарда мындай профессиональный тестер иштетишет. Буларда мен ушул айтып коеюн деген нерсем, кайсыл шкала кайсыл жака коюп текшеребиз, ошол тууралуу кыскача маалымат. Анан бул тестер кичинекей, чоң, негизи булардын кызматы бирдей. Бул жерде разъемдору бар. Мисалы, бунда 4 разъем, бунда 3, бунда 4, ошо разъемдору бул жерде көрсөтүлгөн. Мисалы, бул масса, бул плюс алмашып турат. Бул жака сизге эмне керек болсо ошону карап жылдырасыз. Мисалы, сизге мына транзистор текшересизби? Транзисторго коесуз. Анан сиз жөн эле бир үзүлүп калган нерсени текшересизби? Анда бул жерде мына стрелка плюс менен турат, ушул жерге коесуз. Чтобы обрыв текшериш үчүнчү. Обрыв же болсо кандайдыр бир бүтүн нерсени текшериш үчүн ушул жака коюп текшересиз. Эми машиналардын канча батарейкалардын вольтун текшергенде болсо, бул жакта мынакей вольт, бул туруктуу батарейкалардын көрсөткүчү турат. 200 милден баштап 1000 вольтко чейин текшерет. Мисалы, машиналар 12 вольт заряд бергенде 14,5га чейин болот. Значит, биз аны өзүнүн ёмкостуна, чоң ёмкостко коюп текшеребиз. Мисалы, 14,5 болсо 20га коюп текшеребиз. Мисалы, мына 200 бул бизде розеткалар текшере албайт. 220 вольт текшере албайт. 220-ны биз 1000 вольтко коюп текшеребиз. Розетка канча ток бар, ушундай. Буну болсо, ошо астына бул жерде мына жазып коюлган. Канча вольтко чейин текшерет, анан эмнелерди текшерет. Мына бул жакта стрелка плюс менен үзүлгөндөрдү, вольтторду, 750 вольтко чейин обрывдарды текшерет деп бул жака сүрөттөп койгон. Кийинки каналдарда, мисалы, вольттон башка нерселерди текшерет. Ушинтип, но плюсовой алмашып турат. Бул эски тестерлер, азыр жаңылары звуковой менен, анан ар түрдүү транзисторлар текшере турган, бул жакта жылчыктары менен чыккан. Бул эски транзистор, мультиметр. Жаңылары мынакей тоже мынакей транзистор текшере турган жери менен чыккан. Транзистор текшергенде негизи профессиональный оригинал тестер алсаңар, мультиметр алсаңар жакшы болот. Атайын мынакей көрсөтүп койгон, кайсыл жерден текшерет. HFAA деген атайын бул жакта көрсөтүп турат. Жазуусу да бар, ошол жерге коюп транзисторларды номери менен кетет. Бул транзисторлар номери менен мунга отдельно бир сабак болот. Бул жака тарсаң, транзисторлардын түрлөрү, цифралары боюнча булар бөлүнүп кетет. Моб деп, башка деп. Ал боюнча өзүнчө сабак болот булар. Азыр бул тестерде жакшылап үйрөнүп алчу нерсе, главный бул разъемдорду алмаштырып албайбыз. Масса плюска. Анан бизге эң керек вольт текшергенге, анан обрыв текшергенге сай болобуз дагы. Обрыв текшергенде бул жерге коебуз. Вольт текшергенде, биз машина текшерсек 20 вольт, эгерде 24 текшерсек 200 вольтко коюп текшеребиз. Ошону пока ошону иштеп турабыз. Андан кийинчерээк уже опыт ашкан сайын ар бир нерсеге токтолуп кетебиз да. Азырынча ушу достор. Ушул электроникага кызыккан досторуңар менен видеону бөлүшүп койгула. Assalamu алейкум.